Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы архивдөөчү программалар. Сабактын максаты балдар биринчи бул архивдөөчү программалар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Экинчи архивдөөчү программалардын аткарган функцияларын окуй билесиңер. Ошондой эле архивдөөчү программалардын артыкчылыктарын жана кемчиликтерин окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Эми демек биз мурдагы сабакта компьютердик вирустар жана антивирустук программалар деген тема өткөнбүз. Ушул теманын ичинен бул жерде компьютердик вирус деген эмне деген суроо. Демек балдар, компьютердик вирус деген бул дагы бир программа болуп эсептелет. Жана ал программалардын коддоруна, эстин системалык бөлүгүнө жана жүктөөчү секторлорго зыян келтирүү менен жана өз алдынча көбөйүүгө жөндөмдүү болгон программалык камсыздоо болуп эсептелет. Кийинкиси компьютердик вирустун түрлөрү балдар. Компьютердик вирустун түрлөрү өзүнчө топторго бөлүнөт. Бул жайгашкан жерине жараша жана ошондой эле таасир этүү деңгээлине жараша жана ошол жугуу жолдоруна жараша ошондой эле алгоритмине жараша түрлөргө бөлүнөт. Кийинкиси антивирустук программалар жана алардын функциялары. Демек антивирустук программалар бул ошол компьютердик вирустарга каршы күрөшүү жана алардын алдын алуучу программалардын топтому болуп эсептелет. Алар дагы өз ошол вирустардын түрлөрүнө жараша топторго, түрлөргө бөлүнөт. Бул доктор программалар, фильтр программалар, ревизор программалар жана ошондой эле детектор программалар, вакциналар болуп түрлөргө бөлүнөт. Андан кийинкиси вирустардын таралуу жолдору. Демек вирустар бул сырткы эстер аркылуу таралат, электрондук почталар аркылуу, интернет аркылуу, локалдык тармак аркылуу же болбосо компьютерден компьютерге таралышы мүмкүн. Андан кийинкиси вирустун жуккандыгын билдирген белгилер. Демек вирустун жуккандыгын биз кандай белгилер аркылуу байкасак болот? Демек биринчи бул компьютер жай иштеп же болбосо катып иштеп баштайт жана ошондой эле файлдардын көлөмү өз алдынча өзгөрүү жана ошондой эле бул ошол ар кандай үндөрдүн чыгышы бул компьютердик вирустун жуккандыгын билдирген белгилер. Демек балдар, силерден өтүлгөн темаларды сөздөрдө кайталаганды унутпагыла. Анда бүгүнкү сабагыбыздын планы биринчи бул архивдөөчү программа жөнүндө түшүнүк, же болбосо архиваторлор жөнүндө. Кийинкиси архивдөөчү программалардын түрлөрү, үчүнчү популярдуу архиваторлор, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Демек биринчи планга келсек, балдар архивдөөчү программа жөнүндө түшүнүк. Эми архивдөөчү программага аныктама берүүдөн мурда архивдөө деген өзү эмне? Архивдөө деген бул белгиленген файлдарды кысуу технологиясын колдонуп же колдонбой туруп архивдик файлга жайгаштыруу процесси болуп эсептелет. Демек бул ошол кандайдыр бир файлдарды, ошо белгилеген файлдарыбызды кысуу технологиясын колдонуп, ошондой эле учурда колдонбой туруп дагы архивдик файлга жайгаштыруу процесси экен. Демек архивдөөчү программа же болбосо архиваторлор бул ташууга жана сактоого ыңгайлуу болуш үчүн бир же бир нече файлдарды бирдиктүү архивдик файлга айландырууга арналган утилит программа. Демек өйдөдөгү процессти ишке ашыруучу утилит программа бул архивдөөчү программа же болбосо архиваторлор болуп эсептелет экен. Эми архивдөө бул жөнөкөй архиваторлордо файлдарды бириктирүү аркылуу жана ошондой эле файлдын көлөмүн азайтуу максатында маалыматтарды кысуу аркылуу жүргүзүлөт. Түшүнүктүү болдубу? Демек биринчи бул ошол файлдарды кысуу технологиясын колдонбой туруп, экинчисинде демек ошону колдонуу аркылуу маалыматтарды кысуу аркылуу жүргүзүлөт. Түшүнүктүү болдубу? Демек андай артыкчылык, кемчиликтерине токтололу. Эми архиваторлордун артыкчылыгы биринчи бул эстин көлөмүн үнөмдөйт. Демек мисалы кээ бир маалыматтарыбыз бир топ жыл мурунку маалыматтарды, мисалы компьютерде кандайдыр бир эстин көлөмүн ээлеп турат. Ошону архивдеп коюу бизге ошол эстин көлөмүн үнөмдөөгө жардам берет. Кийинкиси маалыматтардын бир бүтүн болуп сакталышын камсыз кылат. Демек мында биз 2000 канча дейли 10-жылкы маалыматтардын баарын бирдиктүү кылып бир бүтүн катары сакташыбызды камсыз кылат экен. Бул артыкчылыгы болуп эсептелет. Ал эми кемчиликтери болсо бул ошол маалыматты кысуу технологиясын пайдалануу эгерде архивдөө жүргүзүлгөн болсо, демек анда кысканда кээ бир маалыматтардын жоголуп кетүү коркунучу бар балдар. Түшүнүктүү болдубу? Анда кийинки планга келели. Эми архивдөөчү программалардын түрлөрү. Бул файлдык архиваторлор. Булар бир же бир нече файлдарды бир архивдик файлга бириктирүүчү архиваторлор болуп эсептелет.
Демек, бұл файлдар менен иштөөчү экен. Ал файлдарды архивдик файлдардын içinde болгон учурда колдонуу мүмкүн эмес. Демек, ошол архивдик файлдын ичинде болгон учурда бул файлдарды колдонуу мүмкүн эмес. Колдонуу үчүн кайра архивдик файлдан чыгарып өз калыбына келтирүү керек. Түшүнүктүү болду. Кийинкиси программалык архиваторлор. Бул программаларды жүктөөдө exe тибиндеги же болбосо кеңейтилишиндеги жүктөө башталганда өз алдынча файлдарды топтоп, оперативдик эске жүктөп иштеп баштоого мүмкүндүк берүүчү архиваторлор. Муну биз аябай турмушубузда көп колдонобуз. Мисалы, силер интернеттен кандайдыр бир программа жүктөгөнүңөрдө exe түрүндө силерге эмне болот? Жүктөлөт. Жана ошол exe'ни ачуу менен силер ошол архивдик файлды ачкан болосуңар. Демек, бул программалык архиваторлор болуп эсептелет. Ошол архивди жүргүзгөн программалар. Демек, ошону жүктөө менен биз ошол программанын ичиндеги бардык бүтүн маалыматтарды көчүрүү мүмкүнчүлүгүн алабыз. Кийинкиси диск архиваторлор. Дисктик архиваторлор бул колдонуучуга да байкалбастан дискке жазылган бардык информацияларды архивдеп жана аны окууга ыңгайлуу абалга келтирүүчү өз ичине резиденттик драйверди камтыган архиватор болуп эсептелет. Демек, бул ошо дисктерде бул атайын ошо колдонуучуга байкалбастан туруп эле эмне кылат экен? Информацияларды архивдеп жана ошону окууга ыңгайлуу абалга келтирет экен. Бул дисктик архиваторлор. Түшүнүктүү болду бул түрлөрү. Эми демек, 3 түрү бар экен: файлдык архиваторлор, программалык жана дисктик. Анда 3-чү планга келели. Демек, популярдуу архиваторлор. Балдар, силер да архиваторлордун кандай түрүнү билесиңер? Мисалы, бул жерде WinRAR бул эң көп колдонулган. Мисалы, WinRAR, Zip архиваторлору колдонулат жана Finace жана WinZip деген бул жерде популярдуу архиваторлордун белгилери берилди балдар. Мындан башка да архиваторлор болушу мүмкүн, бирок биздин турмушта колдонулган, эң көп колдонулган, мисалы, менин турмушумда бул WinRAR жана Zip болуп эсептелет. Түшүнүктүү болду бул популярдуу архиваторлор. Эми балдар, демек, бышыктоого келели. Эми бүгүн биз эмнелерди үйрөнө алдык? Демек, архивдөөчү программалар жөнүндө аныктаманы берип, аны үйрөнө алдык. Демек, архивдөөчү программа же болбосо архиваторлор ошол архивдөөнү ишке ашыруучу утилит программа экен. Ал эми архивдөө болсо ошол файлдарды кысуу технологиясын пайдаланып же болбосо пайдаланбай туруп архивдик файлга жайгаштыруу процесс экен. Жана ошондой эле анын артыкчылыктары, демек, эстин көлөмүн үнөмдөп берет экен жана маалыматтардын бүтүнтүгүн камсыздайт экен. Ал эми кемчиликтери болсо, эгерде кысуу технологиясын пайдалануу аркылуу архивдөө жүргүзүлгөн болсо, анда кээ бир маалыматтардын жоголуп кетүү коркунучу бар экен. Жана архивдөөчү программалардын түрлөрү бул файлдык, программалык жана дисктик болуп бөлүнөт экен. Ар биринин өзүнүн аткарган функциясы жана өзгөчөлүктөрүнө токтолдук. Жана популярдуу архиваторлор. Бул жерде 4 архиваторду мисалга келтирдик. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын тапшырмасы, демек, балдар, архивдөө процесси эмне? Архивдөөчү программалардын функциялары, архиваторлордун түрлөрү, популярдуу архиваторлор жана утилит программалар жөнүндө айтып бергиле балдар. Утилит программалар же болбосо сервистик программалар, бул антивирустук программалар да бул утилит программаларга кирет балдар. Эми, демек, балдар, ушул суроолорго жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен толук кандуу жооп тапканга аракет кылгыла. Жана ошондой эле силер турмушуңарда кандай архивдөөчү программаларды кездештирдиңер жана кайсы кеңейтилиштеги, мисалы, программа жүктөөдө байкадыңар беле? Же болбосо жаңы программаларды жүктөө аркылуу жаңы ошол exe, мисалы, кеңейтилишиндеги программалык архиваторлор аркылуу жүргүзүлгөн архивдик файлдар менен программаларды жүктөп турмушуңарда колдонсоңор болот. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар, кийинки сабактарда жолугушканча.